Кандайсыздар достор, баарыңыздарга сагынычтуу салам. Жана ысыкта, жайда, ушундай аптап ысыкта биз кызматыбызды баштадык. Мен Аку, мен Мирел. Ушул ысыкта айтылгандай эле биз кызматыбызды кондёрдун алдында сонун отурабыз. А сиз ысыкта бошоп жүрөсүзбү дегендей эле. Анда бүгүн биз ошол жайында сууга түшүү жөнүндө сөз кылалы деп атабыз. Биз жакта, мен жашаган жакта БЧКчы, Большой Чуйский канал, БЧК бар да, анан мындай чоң сууда коркунучтуу, бирок балдар чуркап келтирип мосттун үстүнөн көпүрөдөн секиришет да. Анан жүрөгүң түшөт. Кичинекей кезинде мен да ошончумун. Көпүрөдөн чуркап барып секирип, ким алысыраак секирет деп, анан ушундай бир кутуруп ойночу экенбиз. Азыр ошол учурда эстеп корком. Азыр секирбейт элем, азыр жан таттуу. Негизи ошол жаш кезибизде биз өтө мындай жаш элебиз. Жаш элебиз эми. Кандай десем жаш, бала чак кезибизде биз көп нерсени ойлобойбуз, чынын айтылгандай эле. Атанын ою балада, баланын ою талаада дегенде туура эле экен да. Ооба. Чынында ушул азыр кандай десем, ысык учурда көбүнчө ушул жакын арабызда суу болсо ошол жака барып түшмөй калабыз. Бирок өзгөчө ушул кандай десем, сууларга түшүүдөн да өзүнүн бир кандай эрежелери болуш керек да. Анда эң эле айталы, бул жай мезгили сууга түшкөнгө сонун убакыт болгондуктан биринчи кезекте менин ден соолугум үчүн, анан маанайымды көтөрөйүн, сергийин дейбиз да. Бирок ошентсе дагы узак убакыт сууга жүргөнгө болбойт. Суук тийип калат же тамырларыңыз тырышып калат. Эгер сиз үшүк денеңиздин калчылдаганын сезсеңиз, анда дароо суудан чыгыңыз дагы. Жийикти бойлой кыска аралыкка, бирок ылдам чуркап коюңуз суудан чыгаар менен. Сууга түшүүнүн узактыгы абанын жана суунун температурасына, нымдуулугуна, шамалдын күчүнө дагы көз каранды. Эгерде эң эле жакшы шарт болсо, бул ачык, шамалы жок 250 Цельсийден жана 25 Цельсийден андан ашык температурадагы аба ырайы болушу керек, 23тен өйдө. Тамактангандан кийин 1,5 сааттан кийин гана сууга түшүү сунушталат. Көбүнчө балдардын пляжында болгон жакшы, анткени ал жер жакшы, талапка ылайык жооп берет. Мындай кырсыктабай аман эсен түшүп келесиң. Анан өзгөчө айтылгандай эле, жанагы БЧК деп эстеп кетпедик, ушундай суулар, ушундай эмелердин баары негизи бул МЧС айткандай эле, алар айтат, андай жерге түшкөнгө болбойт дейт. Анткени бул суу жылып турат, агып турат, анан ар кандай бир жанагы тегеренмелери болушу мүмкүн. Ошон үчүн ушундай жерлерден дагы өзгөчө айтылгандай эле, мосттон өйдө секиргенден дагы буга кандай десем, бул негизи кан менен жазылган эрежелер көбүнчөсүндө. Ошон үчүн ошондой жерлерден абайлаңыздар, сак болуңуздар, түшүнүп турабыз. Анан колдон келишинче эл түшкөн жерге түшүңүз. Мисалы жайында көлгө барганда деле дикий пляждарды тандап, бул жакта эл жок деп түшөт го, бирок андай жерге барбаш керек. Көлгө түшкөндө дагы балырлуу жерлерге сууга түшпөгөнгө аракет кылыңыздар. Балыр бутка оролуп калат. Канча деген кырсыктар болуп атат, тилекке каршы. Тааныш эмес, алыс жерлерге барууга тыюу салынат. Кайыктын, катамарандын артынан кубалап асылганга, жабышканга болбойт. Көлдө өзгөчө балдар жакшы көрөт да мунучу. Күмбүркөк же катуу шамал башталганда дагы сууга түшкөнгө болбойт. Толкундар көбөйө баштайт, чоңое баштайт. Жана үйлөнмө матрас, жаздыктар, дөңгөлөктүн камерасында сүзгөнгө болбойт. Ал жарылып кетсе, адам кокусунан терең жерге түшүп кетет. Былтыр мен ушу жай менен ыйладым да, жана 4 жаштагы кыз үйлөнмө матрастын үстүнөн баягы матрас ала салып кетип жоголуп таппай калбадыбы? Ошол бат эле болуп кеттиби? Элестет. Анан ошондуктан абайлаңыздар, бул нерсенин кереги жок. Анан өзгөчө бул жакта дагы мындай сунушталат. Негизи ичимдик ичип алып, спирт ичимдик ичип алып, андайдан түшкөндө да, анткени болсо ичимдик ичип алып, көбүнчө түшүнбөй калып, алыс жакка сүзүп, бирдемсе болуп, ошондо чөп кетиши мүмкүн. Ошондон дагы тартыныңыздар. Эс алганды эс алыш керек, бирок аны дагы туура кылыш керек. Анткени силердин ден соолугуңар, айтылгандай эле, кичинекей кыздар, балдарды дагы кароосуз калтырбаш керек. Анткени айтылгандай, мен ошону окуганда эле эме болгом да, кантип эле тизе жактан эле, тизеден кичине өйдө жерден эле түшүп атканбыз деп айтат. Бат эле шамал болуп кетип, ары карап бери караганча эле жок болуп кетти дейт, ошол тизе жакта. Ошон үчүн балдарды дагы калтырбаңыздар. Көпүрө, тосмо, кеме токтоочу жай, кайык, катерден сууга секиргенге болбойт. Эгерде сиз кайыкта болсоңуз, анда кароосуз калган жана техникалык жактан оң болбогон кайыктарды пайдаланбаңыз. Мас абалда сиз айткандай эле кемеге түшпөңүз. Сууда сүзүп бара жатып бир кайыктан экинчи кайыкка отурбаңыз. Караңгы киргенден кийин сүзүүчү каражаттарды колдонбоңуз. Баягы бул катер болуп, кайык болуп.
эгерде сиз чарчап турсаңыз, күн өтүп кетсе, ачка болсоңуз, суу саап атсаңыз, ооруп жаңы айыксаңыз, мындай учурда дагы сууга түшпөгөнгө аракет кылыңыздар. Анан дагы айтылгандай эле ушундай сууларды адамдар түшө турган жерде өзүнүн мындай ограничениясы болот. Жанагы ошондон андан ары түзбөгүлө дегендейчи, анткени терең эле болуп кетет, резко ошон үчүн буйки деп коет эмес беле, окот эмес беле, андан ары түшпөгүлө. Түшсө канчалык жакшы билсеңиздер дагы бул эрежени сактасаңыздар өзүңүздөр сак болосуңуздар. Көбүнчө кырсык эмнеден болот экен дебейсиңби? Адам үшүп калып ичиркенгенде баягы ачык суу айлампаларында 15 градустан төмөнкү температурада сууга түшкөнгө тыюу салынат. Анткени адам ичиркенип баягы тарамыштар кармап түйүлүп калат. Ысык нурдан улам болот экен. Кечке суунун жээгинде жүрө бергенде, кайыктын бортунда, катерде жүрө бергенде күндөн калкаланбай жүрө берсең, 40-41 градуска чейин көтөрүлөт. Мындай учурда адам акыл эсин жоготуп коет. Жабырлануучунун кийимин жеңилдетип эркин дем алышканга шарт түзүп бериш керек. Бул учурда сууга түшкөндө тарамыш түйүлүп калат. Мындай учурда дагы байланыш керек. Анан кандай жардам көргөзүш керек? Жабырлануучу суудан чыккандан кийин биринчи жардамды кантип көргөзөсүң? Анын абалын баамдайсыз алгач кандай? Эгер жабыркаган адам аң сезим менен болсо, анда аны кургагыча сүртүп, жылуу имаратка киргизип, ысык чай, кофе бериңиз. Эгер сууга чөккөн адам бир нече убакыттан кийин чыгарып, ошол эле деми кысылып, асфиксия деп коет го, клиникалык өлүм абалында болсо, анда дароо дарыгерди чакырыш керек. Убакытты жоготпостон дарыгер келгенге чейин биринчи жардам көрсөткөнгө киришиңиз. Жабырлануучуну чечиндирип, оозу мурдундагы массаны, кумду тазалап, жаактарынын арасына таякча коюп, өпкөгө жасалма дем алдырып жардам бериш керек. Анан ошого байланыштуу жана жаштар ойногондо ойнонуп бири-бирин ыргытышып, алык жакка сүзүп кимиси биринчи болот дегенден ошондон дагы абайлаңыздар. Оюн ойнош эс алыш керек, бирок өзүңөрдү сак болуңуздар, анткени көп учурда ушинтип ойноп эле бир кезде көрбөй калыш мүмкүнсүңөр. Анткени адам чөгүп атканда ал көп мындай кыйкыра албайт да, сүйлөй албай калат экен. Паника болуп эчтеке кыла албай калат. Деми да кыстып. Чөгүп көрдүң белең сен? Бир жолу болгон. Бир жолу чөгөйүн деп тургандан кийин өзүмдү мындай бир ой келди да, тынч паника кылба дегенде ой келди. Анан деп туруп, анан бир кезден бош болгондон кийин өзүм эле чыгып кеттим да кайра. Ойлодум. Азамат. Колго алыптырсың да? Колго алдым да. Мен да чөгүп көргөм да. Бир жолду сен айтып атсаң эстеп кеттим. Жолдун жээгинде, суунун жээгинде турабыз, ошол БЧКныңчы турсак, бир бала чуркап келип туруп артынан мени көтөрүп туруп сууга ыргытып атпайбы. Анын сүзгөндү билем, бирок ошол учурда мындай резко болуп кетти. Растирация этипчи өзүмдү жоготуп койдум. Анан бир кезде чөгүп атканын түшүндүм да. Анан алар болсо, бул жөн эле ойноп атат, тамашалап атат деп ойлой бериптир да. Анан бир убакта жок, чөгүп атат дегендерди уктум да. Анан бирөөсү артыман сүзүп, ал болбосо мондай тик, мындай 3 бурчтук болгон, анан аябай катуу аккан канал болчу да. Бир топ жерге агысып кетти. Анан ошондон аябай коркуп калгам. Анан ошон үчүн суунун жээгинде турган адамдарды тим эле сүзсө да, укмуш сүзмөчү болсо дагы түртпөгүлө, кокустуктан күтүлбөгөн жерден мындай кылбагыла деп көп айтып калам да. Жаман, адам чөгүп атканда паника болуп калат, эмне кылып, кандай кылбасын деп. Анан чөгүп атканда дагы артынан барып, эгер куткаргыңыз келсе, анда куткаруунун ыкмаларын биринчи билип алыңыз, кантип козгош керек. Болбосо сизди кошо чөмүлтүп салат. Эч кандай бул бизге кандай десем, лишний болбойт да ошолордун баарын билгенге. Биз болсо мирели, соңку мүнөттөргө келип калдык. WhatsApp номерубузду айталы: +1 301 760 60 70 сандары кызматта. Бул биздин WhatsApp. Эгер YouTube'дан угуп атсаңыз, картинкада дагы, сүрөттө дагы көргөзүлгөн. Ошол жерде биз менен байланышта болуп туруңуздар, жана комментарий жазганда да тартынбаңыздар. Анан абайлап өзүңүздөрдү сак болуңуздар, ушул жайкы эс алуудан кырсыкка түшүп кетпестен үчүн. Алкитап Чекит медиа сайтына катталыңыз. Быйылкы эс алууңуз, быйылкы жай сонун жагымдуу гана эмоциялар менен, жагымдуу гана учурлар менен өтсүн. Сактаныңыз, балдарды кароосуз калтырбаңыздар. Биз сиздерди жакшы көрөбүз. Анан көлгө барып келсеңиз же баратсаңыз, мен баратам, мен келдим деп жазып койгула, Ошентсинби? Ошентсин. Биздин сабактар менен кененирээк Алкитап Чекит медиа сайтынан таанышыңыз.